Орусия Ауганстандан 18-декабрда эвакуацияланган 200 адамдын арасында Кыргызстандын жараны жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин Орусиянын коргоо министрлигинин сайтында 18-декабрда эвакуацияланган 200 адамдын арасында кыргызстандык жарандар бар экени айтылган эле. Кабулдан 18-декабрда учуп чыккан учактар Тажикстандын Гисар жана Кыргызстандын Кант аэродромуна май куйдуруу үчүн конуп 19-декабрда Москва облусундагы Чкаловский аэродромуна кеткени маалымдалган. Ауганстанда өкмөттү башкаруу Талибан кыймылына өткөн кездеги башаламандык учурунда бул өлкөдөгү ондогон кыргызстандыктар эвакуацияланган. Сентябрь айында Кыргызстандын Ауганстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Мирослав Ниязов кызматтан кеткен. Ниязов Кабул Талибан кыймылынын көзөмөлүнө өткөндөн кийин элчиликтин кызматкерлеринен башка кыргыз жарандары этап менен эвакуация болуп бүткөнүн билдирген. Кыргызстандын Ауганстандагы жаңы элчиси дайындала элек. 20га чукул дыйкан фермерлер өкмөт үйүнүн алдында нааразычылык акциясына чыкты. Кыргызстандын аймактарынан чогулган дыйкандар лизингке айыл чарба техникаларын ала албай жатканын айтып даттанды. Алардын сөзүнө караганда өкмөт быйыл октябрь айында айыл банк аркылуу 4,5% насыя берилет деп убада кылган. Дыйкандардын алды лизингке техника алуу үчүн баштапкы төлөмдү төлөшкөн, бирок кийин айыл банк акча жок экенин, насыяны 14% берүүгө даяр экенин билдирген. Дыйкандар 14% өтө эле жогору деп нааразы болууда. Президент Садыр Жапаров 26 ноябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке мамлекеттик банктардын дыйкандарга жеңилдетилген насыя бергенин текшерүү тапшырмасын берген. Президенттин тапшырмасынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айыл банктын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү текшерип, айыл банк тарабынан айрым компанияларга өтүмсүз мүлктү күрөөгө коюп, ири өлчөмдөгү насыяларды мыйзамсыз жана туура эмес бөлүп берүү фактылары тастыкталган. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Москвага учуп кетти. Бул тууралуу анын жакындары тастыкташты. Акаев кумтур иши боюнча көрсөтмө берип, анын катышуусунда бардык тергөө иштери аяктаганы кабарланды. 24 KG агенттиги коомдук ишмер Бекболот Талгарбековго таянып, Акаевке коюлган бардык айыптар алып салынганын жазды. Мурдагы мамлекет башчыдан бардык айыптар алып салынды. Акаевке козголгон иште кылмыш жок болгондуктан токтотулган. Тергөөдө анын өзү да жакындары да кумтөр долбоорунан акча алышпаганы аныкталган. Ал мекенине жол ачык, каалаган убакта келе алат. Бул сапарда Аскар Акаев уулу Илим коштоп жүрдү деп билдирген ал. Аскар Акаев Бишкекке 14-декабрда учуп келген. Ал экинчи жолу кумтөр иши боюнча сурак берди. Буга чейин август айында келип кеткен. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20-декабрда улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысы өз куттуктоосунда УКМК кызматкерлерине бекем ден соолук, кажыбас кайрат, майтарылгыс эрк каалаган. Сиздердин ишмердик, мамлекеттик жана коомдук турмуштун ажырагыс бир бөлүгү мыйзамдуулук жана коопсуздукту сактоо менен өлкөнүн өнүгүүсүн камсыз кылууга зор салым кошуп келесиздер. Дүйнө жүзү боюнча технологиянын тездеп өнүгүшүнүн пайдасы менен бирге коркунучтарды да түйшүк жаратып жаткан убакта сиздердин күч аракеттер баа жеткис. Биздин атайын кызмат өлкө жарандарынын коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун, эгемендигин, конституциялык түзүлүшүн, аймактык бүтүндүгүн, ички жана тышкы терс аракеттерден коргоо жаатындагы негизги милдеттерин татыктуу аткарууда. Ошентсе да, бул кесиптин жоопкер өкүлдөрү катары мекенибизге каршы ыктымал коркунучтардын алдын алууга ар дайым даярсыздар деп ишенем, деп айтылат куттуктоосунда. Кара кечи кенинде бир апталык тынугуудан кийин бүгүн 20-декабрда көмүр казылып жүктөлө баштайт. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, жүктөлгөн көмүр Бишкекке 22-декабрга келет. Аталган ишкана тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15-декабрдан баштап көмүр казуу токтотулганын маалымдаган. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр үзгүлтүксүз жеткирилери айтылган. 12-декабрда министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркын мамлекеттик жөнгө салууну киргизген. Бирок бааны туруктуу кармоого мүмкүн болбой жатат. 18 ноябрга карата көмүрдүн орточо баасы тоннасына 5706 сомду түзүп, бир айда 10,1% кымбаттаганы айтылган. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирип, баа былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 20% өскөнүн ырастаган эле. Мектеп окуучуларынын коомдук унаада жүрүүсү үчүн мурдагы тарифти кайтаруу зарыл. Бул тууралуу депутат Марлен Маматалиев Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Ал Бишкекте жол киренин көтөрүүдө мектеп окуучулары эске алынбаганын белгилеп, комитет мүчөлөрүнө окуучулардын жол киресин мурдагы тарифке өткөрүү буйругун чыгарууну сунуштады. Ошондой эле депутаттар Эмил Токтошев менен Сайдулла Нышанов башка мамлекеттерде мектеп окуучулары үчүн жол кире бекер экенин айтышып, келечекте бизде ошондой кылуу керектигин билдиришти. Белгилүү
эле кетсек, автобус жана троллейбустарда жол кире 11 сом, ал эми кичи автобустарда 15 сом. Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр актрисасы Валентина Гилка 80 жашында көз жумду. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн 20 декабрда Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында өттү. Театр актрисасынын кайтыш болгонуна байланыштуу президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы, министрлер, жогорку кеңештин депутаттары, элчилер көңүл айтышты. Валентина Гилка 1941 жылы 23 ноябрда Украинанын Донецк шаарында туулган. 1964 жылы Харьков театралдык институтун аяктап, Закарпат драма театрынын труппасына актриса катары кабыл алынган. 1975 жылга чейин Белгород, Астрахань, Иваново, Свердловск шаардык театрларында эмгектенген. 1975 жылы Фрунзе шаарына келип, Крупская атындагы Кыргыз СССР мамлекеттик орус драма театрына, учурдагы Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз улуттук орус драма театрына кирген. Көзү өткөнгө чейин ушул театрда актриса, режиссер, продюсер кызматтарында иштеп келди.